Саламатсыздар достор, менин атым Бая. Мен жашап аткан өлкө бул каяк дейсиңер? Албетте, Кыргызстан. Давайте анда баштайлы биздин эмебизди. Мен просто үнүм башкача болуп атат да. Ооротпойм, чөтөлүп. Давайте. Биринчи факт деген Кыргызстанда 7 область бар. 7 область. Азыр ошолордун ар бир дегендей айтып берем көрөчү. Силер дагы колуңарды эметип, мындай сынап тургула. 7 область бар экен. Чүй, Нарын, Ысык-Көл, Баткен, Ош, Талас, Жалал-Абад. Болду 7 область. Анан мен деген Нарындыкмын. Акырында экинчи фактка баралы. Экинчи факт. Кыргызстан негизи бул деген мындай. Кыргызстан деген негизи мындай эме да, өлкө. Ал деген мындай природный кайф, жерлери сонун. Анан могу Кыргызстанда тоолору мындай чоң болот, короче. Чоң. Ушундай дагы жерлер болот. Бул деген биздин өлкөлөрүбүздөн ушу Кыргызстандын тоолору мындай чоң болот. Чоң. Мындай бүйүк. Мына мен бир жолу баргам. Мен силерге Сөңкөлдү айткан болчумун. Сөңкөл аяка да баргыла. Ошол жактагы сонун эмелер. Ошол жака баргам. Анан аяктан дегенди тоолорго карап, ошол жака барып, мына биякта киши деген карап атат да меничи. Карап атканда, негизи мындайдан келгенде ал чоңдой эле көрүнөт да. Тиги алыстан мына кичинекей көрүнөт, кичинекей. Ушундай биздин тоолорубуз чоң болот, чоң. Биздин тоолорубуз чоң болот. Үчүнчү фактка баралы. Үчүнчү факт. Негизи кыргыздардын жазуусучу бул деген Чыңгыз Айтматов. Чыңгыз Айтматов кыргыздардын эзелинин бүт дүйнөгө жазуучусу болгон. Ал деген 1928 төрөлгөн. Ал Таластагы Шекер айылында төрөлгөн. Мектепте окуп жүргөндө согуш башталган. Ал деген кичинекей кездеринде эле мынтип согуштар. Ал бүт нерсени көргөн болчу. Чыңгыз Айтматовдун эне тилин үйрөткөн биринчи болгон Чыңгыз Айтматов. Төртүнчү фактка баралы. Төртүнчү фактта силер эми кыргыздар Манас атаны билесиңер. Ал деген кыргыздардын баатыры болгон. Ал өз элинин жер душмандарын коргогон. Манас ата ал деген чечкендүү, күчтүү, акылдуу баатыр болгон. Манастын 40 чоросу болгон. Ал өзү болгон эмес, анын жардамчылары болгон. Алардын арасында Алмамбет, Сыргак, Чубак деген жардамчылар дагы болгон. 40 чоро элге кызмат кылуу биригишкен. Ушундай болгон биздин Манас баатыр. Ошон үчүн силер дагы мен эми
Кыргыздар bunun баарын билет да. Мен эми башка орустарга, түрктөргө берейин атам, короче. Если силер кыргызча сөздөрдү тапсаңар, ошондой болот. Ошентип балдар, ушу менен видео бүттү. Мен силерге дагы ушу кыргыз тилин, Кыргызстанды билгенге силерге дагы берем. Силер да Кыргызстан жөнүндө билгиле. Кыргызстан деген өлкө мамлекет, өлкө. Ошон үчүн силер экинчи часть каалары келатсанда, где-то канча лайк, где-то 15 лайк берип кое алайм. 15тен кичине эле да 15. Лайкты жөн эле басып коесуңар, подписаться басып коесуңар. Болду. Все, экинчи часть болот. Анда болсо давайте, мен бая болдум. А силер пока.